Assalamu alaikum туугандар. Могу жаңы жыл боюнча азыр диндар эле адамдар, динден түшүнүгү эле бар адамдар, керек болсо намаз окуган адамдар эми эмне болот, саат 12-де үй бүлө менен саат 12-де отуруп чай ичип койсо депчи. Сиз мындай логиканы ой жүгүртүш керек болуп атат да, ойлонушуңуз керек болуп атат. Эмнеге именно 31-декабрда саат 12-де жөн эле үй бүлөңүз менен чай ичип коюшуңуз керек да? Эмнеге башка күнү эмес? Эмнеге мисалы үчүн саат 8-те чай ичиптир да жатып алсаңыз эмне болот? Андан саат сөзсүз 12-ни күтүп, анан эми жаңы жыл жаңыр отпой эми жакшы тилеп койсо эмне болот депчи. Эчтеке болбойт. Эмес, күнөө болот. Анткени Пайгамбар хадисте айткан, кайсы коомду туурасаңар, ошол коом менен тирилесиңер депчи. Бул кимдин майрамы бул? Мусулмандардын майрамы. Мусулмандар эле Пайгамбар айтты эле, жок да. Ошо ой жүгүртөлү. Анан мындан дагы менин оюмча өйдө чоңураак турган маселе жаңы жылдан дагы азыр корпоративдер да. Караңыздарчы, канча корпоративдер мына. Мо банкта иштегендер, госжумушта иштегендер, бир фирмада иши бардыгы эле корпоративдерди уюштурушат, аяктан эмне деген, Кудай сактасын, Кудай өзгөчүсүн, шайтандык бир иштери болот да. Ошол жакта мына сиздин эле мына аялыңыз бир жумушта иштесе, корпоративге барат, туурабы? Сиз ага мындай ойлонбойсуздар, корпоративге макул деп коесуз. Ал ошол жактан бирөө менен бийлейт, ырдайт, ичет, көз караштар болот. Же болбосо сиз күйөөңүздү жөнөтөсүз. Корпоративге, макул корпоративге депчи. Ал да барып жана иштерди кылат, бийлейт, бирөө менен кучакташат, жөн эле бети менен өп коюшкан болот. Бирок артында эмне деген чоң мындай айтканда жаман тагдырлар сынып атат мына. Канча тагдырлар сынып атат. Мына канча сиздер билбейсиздер, мага канча жазышат мына. Мен күйөөм таштап кетти, башка аял таап алыптыр, анан ушундай корпоративный айынан башталган, же болбосо канча мына мен күйөөм менен жашачу элем, боюмда бар кезде мен таштап кетти, мага күйөө таап бериңизчи, экинчиси болуп деле тигенге даярмын дегендер канча, карачы. Эркектер мына баары бир экен да башы доорубайт да. Анан же болбосо эркек болсоңуз аялыңызды ошол жака корпоративге кантип жөнөтүп атасыз сиз? Мына кантип ошо аябай күнөө боло турган жерге, шайтандык бир иш боло турган жерге ошо аялыңыз барып кел. Аны да еще сулуу мини юбка кийип алып, жакшынакай таранып, парикмахерскийге барып, канча акчасын коротуп, макияждарын кылдыртып, атырдан себинтип туруп, мындай айтканда эркектерге салып бересиз да, мына бар, тияка барып, эркектер сени карап, баа берсин, анан мага келгенде айтасың дегендей эле болуп атат да. Караңызчы, канча. Ушул видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр, эркектер мына намыстаналы. Намыстаналы. Пайгамбар айткан, бул хадиси да бар. Аялын кызганбаган эркек бейишин жыттында жыттабайт дегенчи, караңызчы. Кызганалы. Эже карындаштарыбызды, кыздарыбызды, аялдарыбызды жөнөтпөйлү ушундай корпоративге кечирип кой, барбай эле кой деп эле айталы. Барбай эле кой андай корпоративге, кереги жок бизге депчи. Аялдарын, эркектерибизди жөнөтпөйлү андай корпоративдерге. Жок, сиз биз менен эле үйдө болуңуз деңиз. Ошон үчүн иншалла аракет кылалы туугандар. Мо корпоратив, жаңы жыл тияк маселени канчадан бери айтып келатат, алымдардын баары каштап келатат. Жана бир блогер, ким билбейм, бир сакалчан таксырда бир чыгарбады эле. Интернеттен сурапчы. Интернеттен жана бир эмеден бир приложениядан сурап, почему мусульманам нельзя встречать Новый год деп анан тиги жакшынакай түшүндүрүп бербеди эле. Эми кыскасы баардыгыбыз билебиз, маалымат бар. Бирок кичине торт жеп койсо, анан бир аз отуруп койсо эмне болот? Анан корпоративге кичине барып эл менен сүйлөшүп койсо эмне болот? Жок, болбойт туугандар. Ушуну түшүнөлү, болбойт. Бизге мусулмандарга жарашпайт. Аллах таалам билет да бизге эмне болот, эмне болбойтчу. Эмнени ошон үчүн тыйган Аллах таалам, эмне анткени анын артынан зыян канча нерсе болот, канча арман, канча тагдырлар. Ошон үчүн туугандар, мына сиздерден суранайын. Мына эркектер особенно кызганып, аялдарыбызды, эже карындаш апаларыбызды ошондой жерлерге жөнөтпөйлү. Жана аялдар дагы күйөөлөрүбүздү кызганып, ошолорго айтып, туура түшүндүрүп, мынакей менин видеомду көрсөтүп коюңуздар, башкаларга жөнөтүңүздөр, максимально жөнөтүңүздөр. Биздин мусулмандар ушундай нерселерден алыс бололу иншалла. Кудай таалам сизге дагы, бизге дагы баардыгыбызга ушул айтылган сөздөргө амал кылышка мүмкүнчүлүк берсин. Ушул келаткан Кудай өзгөчүсүн, Кудай сактасын. Жаңы жылдык ушундай корпоратив жаман нерселерден, шайтандык бир иштерден Кудай таалам бизди алыс кылган болсун. Иншалла дүйнө акырет баардыгыбыз бактылуу жашаганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.